Аллахым, Мухаммад пайгамбарыбызга анын үй бүлөсүнө саламдарды жолдойбуз. Ибрахим пайгамбарыбызга жана анын үй бүлөсүнө береке бергендей эле Мухаммад пайгамбарыбызга жана анын үй бүлөсүнө да береке кылалы. Чындыгында мактоо даңазага Аллах гана татыктуу. Курайыштардын мусулмандарга болгон кыйноосу күн сайын күчөй берди. Мухаммадка келчү вахий аябай кечигүүдө, ал муну ойлоп капаланып жатат. О Аллахым, элчиңдин кайы капасын кетире көр. Пайгамбарыбыз мени сатып алып, жакшы камкордук кылды эле. Зайд, сени билем, Аллахтын элчисин капалуу көрүп, тынчсызданып жатасың. Бирок Хадиша жардам бере алат да. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарлык милдети жүктөлгөнүнө карабай, бир учурда вахий түшпөй калган. Вахийдин кечигүүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды катуу тынчсызданууга, коркууга алып келди. Ошол убакытта тоонун башына капаланган абалда чыгып кетти. Sen ele Muhammed akın, sıyqırçı cindi de oylaysın bu. Ey Abu Lahab. Muhammed asmandan vahiy düşöt dep çattı öyle, canda emes be. Ova. Anday bolsa, emnege vahiydin gelişe toktop kaldı. Al degen adamlar da aldap çatat da. Demek biz güçsüz gerek. Eğer çın elanın dini, hakikat din bolup çıksaçı. Şekten menen uara bolbay ele koyçu. Emne vaktını getiresin. Anın dini hakikat din bolgondo dile. Biz öz kadır barkыбызды жоготпойбуз. Ошолду өлөт, ошол байлык бойдон калат. Бий болуп жаралдыкпы? Бий боюнча түбөлүккө калабыз. إلى أبد الدهر. Вахий түшпөй калганына кыжаалат болгон пайгамбарыбыз тоо башында капаланып отурган. Бир убакытта Жибрейил периште келип: "Эй Мухаммад, сен чындыгында Аллах Тааланын акыйкат элчисиң. Даават ишин токтотпо. Адашуудагы элди туура жолго чакыргын", дейт. Жана Духа сүрөсүн алып келгенин айтат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Шашке убагына ант. Каттап, ороп алган түнгө ант болсун. Роббиң сени таштап калтырбайт. Жаман да көрүп калбайт. Sadaqallahul azim. Ey Utba. Bulup жатам атеке сизде. Ey Utayba. Buyurunuz ata. Eğer Muhammed'in kızlarına ekövün talak berbesinger, silerde ak kılam. Rukayya'nı hazır barıp talak berem. Mundan nara al menin ayalım bolu eseptelbeyt. Anın adası bizdin kudaylarda karat kılıp, sögüp çatsa nege talak berbeyt ekem. Ummu Gülsüm men üçün adal emes, ağa talak berem. Senin yolunda tikender jana şişler menen töşөp salamın. Korup kettir Muhammed.
ушул тикен шиштерди көрбөй басып алып, бутуңду тилип кетсин. Дават кылган бутуң эч нерсеге жарабай, баспай калсын. Сен кайдасың, Мухаммад? Сен кайда жүрөсүң? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын жанынан эч бир сөз айтпай, ага көңүл да бурбай өтүп кетти. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дин жайылтуу, элдерди акыйкатка чакыруу керек эле. Анын үстүнө бул аялдын кылыгы менен дааваттан алаксып калгысы келген жок. Абу Лахабтын үйү Аллах элчисинин үйүнө өтө жакын жайгашкан эле. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрсө, анын бутун таш менен уруп жанчам деп убада берген. بالحجر حتى يدمي قدميه. Мухаммадтын динин кабыл алдыңбы, эй Мусаб? Ооба апаке. Сенин да бул динге киришиңди Аллахтан сурап жатам. Тарт колуңду, сурап жатам дейт. Ата бабабыздын динин ташташында сурап жатасыңбы? Аллахтын аты менен касам ичем. Бул акыйкат дин. Мындан ары биз менен жашабайсың. Сенде балам жок. Жогол үйдөн. Чыгып кет. Аллах сизге хидаят берип, туура жолго салсын. Абу Лахабтын аялы Умму Джамил өзү жөнүндө бир сүрө түшкөндүгүн угуп, ал сүрө Масад сүрөсү экенин билгенде ачуусу келип, өзүн коёрго жай таппай, колуна таш алып, пайгамбарыбызды издей баштады. Мени отун көтөргөн аял дедиңби? Мына ушул таш менен курутам сени, эй Мухаммад. Бирок, сен кайда жүрөсүң тентиреп? Кайдан табам сени? Сени ушул таш менен өлтүрмөйүнчө жаным жай албайт. Көрсөтөм сага. Мен жөнүндө аят айткан кандай болоорун көрсөтөм сага. Эй Мухаммад, кайда жоголдуң? Эй кыз, бери кара. Мухаммад каерде жүрөт? Көрдүңбү? Ооба көрдүм. Ал мечитте Абу Бакыр менен бирге. Эй Абу Бакыр дейм. Жол башчың кайда? Сени менен отурат дешти эле. Айт, ал кайда жүрөт? Динин таштаган арсыз. Бийлигибизди алгысы келген неме? Кайда жүрөт ал? Ал убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакырдын жанында Куран окуп жаткан эле. Абу Бакыр андан: "Мен сени көргөндөй, ал сени көрбөдү?" деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок, ал мени көрбөдү. Ал мен тарапты караганда Аллах Таала анын көрүүсүн алып койду. Ошол убакта дароо Аллахты жокко чыгаргандардын жүрөгүнө кулпу басып, көздөрүнө парда тосулган деген маанидеги аят түштү." Эй Саид, мен тыйсызданып жатам. Мени жашырчы, эч бир жан көрбөсүн. Аллахым, өзүң бизди сактай көр.
Бул коркуудан Аллах өзү сактайт. Эй Фатима. Фатима ханым, абайлаңыз. Жүрө бериңиз артымдан. София. Этият бол, о Мухаммад. Аллахтан башка эч бир жан жардам бере албайт бизге. Өзүң сактай көр, Аллахым. Аллахым, Абу Талиптин жүрөгүн акыйкат менен толтур. Хамза апам исламды кабыл алганга чейин Абу Талиптин туура жолго келүүсүнө көп дуа кылганмын. Бул учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көздөн оолак жерде сахабаларына таалим берип, исламдын шарттарын, Аллахтын өкүмдөрүн үйрөтүп, Куран аяттарын чечмелеп жаткан. Пайгамбарлык келгенден 4 жыл өткөн соң хижрат кылуу тагыраагы, дин үчүн көчүү тууралуу кээ бир белгилер байкала баштаган жана бара-бара көбөйүп, пайгамбарлыктын 5-жылы көчүүгө ачык айкын буйрук келген. Бул боюнча Зумар сүрөсүндө айтылат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды Хабашистанга көчүп кетүүгө буйрук берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына Хабашистанга көчкүлө. Ал өлкөнүн падышасы эч кимге зулумдук кылбайт. Адилеттүү падыша. Хабашистан берекелүү жер деди. Мусулмандар бул өкүмдү угаары менен акырын этияттык менен сапарга чыгууга даярданып башташты. دلنا ضوء هو النجاة يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معين